Социал-демократтар партиясынын мүчөсү экенибизди билебиз. Ошол партия менен шайлоого барат дегенде сөз болуп эле. Сиздин бул бирикмеге кошулушуңузга эмне себеп болду? Албетте, айткан сөзүмдү азыр дагы тана албайм. Айткан сөзүмдү азыр дагы чана албайм. Андай сөзүм бар болчу. Мен Кыргызстан социал-демократтар партиясынын курамында шайлоого барсам деген аруу тилегим бар болчу. Бирок тилекке каршы 2 июнда мындан 3 күн мурун жогорку сот Кыргызстан социал-демократтар партиясынын ээлиги боюнча акыркы чечимди чыгарды. Ал чечим мурда райондук анан шаардык соттор эгер чынында эле жанагы Атамбаевдин тараптарынын пайдасы чечилген болсо, бул жогорку сот жосунсуз жоруктууга кабыл алып туруп чечим чыгарды дагы кайрадан 1-май райондук сотуна жөнөттү. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген дагы 1 жыл соттошууга мүмкүнчүлүк берет. Мындай кырдаалда Кыргызстан социал-демократтар партиясы Атамбаев өткөргөн шайлоого аралашууга мүмкүнчүлүгүнөн толук ажырады. Мындайда мен башка сунуштарды карашым керек болчу. Мен буга чейин айтып келгем, ошо кайсы шайлоого ким менен барарымды башка дагы өнөктөштөр менен сүйлөшүп келген болчумун. Анан 2 күн мурун ошо соттун чечиминен кийин мен бул сунуштукка макул болуп, ошол жаңы дем деген альянска биригүүгө өзүм макулдугумду берип, мына бүгүн ошону өткөрүп. Эми бул биригүү бул чын айтканда өнөктөштүк. Буну көптөр туура эмес азыр айтышы мүмкүн да, бул деген бул мурунку саясатчылардын же болбосо убактылуу өкмөттөгү адамдардын уюму эле, же болбосо ошолордун уюгу эле деп, жок, андай эмес. Бул жаңы дем деген бул жаңы дем бере турган адамдардын, улуу муун, орто муун, кичүү муундардын биргелешкен баягы курама темир курч болот дегенде, бул курама команда. Мындайча айтканда, бүгүнкү замандын талабына, бүгүнкү мыйзамдын талабына бириккен жаңы демди үмүт эткен адамдардын бир көз караштагы, бир максаттагы, бир тилектеги, бирдей пикирдеги адамдардын эртеңкиге болгон көз караштары бириктирип турат. Бул жерден бир саясат иштештин кереги жок. Бардыгы сиз билесиз, бүгүн саясаттын аксап калганын, ата мекендин келечеги бүдөмүк болуп калганын, 6-чакырылыштын дарегине кандай сөздөр айтылып атат. Мына ошолордун бардыгын эске алып туруп, мына жаңы жаштардын партиясы, Жанар Акаев жетектеген КЛДП партиясы, дасыккан саясатчылар жетектеген Текебаевдин ата мекени, Темир Сариевдин Акшумкары, бул алдыдагы шайлоолордо аламан байгеде мөөрөй талаша турган таасирдүү күч. Мындайда бул азыркы саясий кырдаал ушунун өзүгө алып келди. Биригүүгө алып келди. Анткени бийликтин биз билебиз пландарын, бийликтин пландарын кандай билсек, пландарын деле жакшы билебиз. Алар 3-4 партия менен атсалышкан турат. Эми кандай гана саясий уюм болбосун, анын негизги максаты бул бийликке умтулуу, же болбосо бийликке келүү. Анан бирок негизги биздин максат, мен ойлойм, бизди бириктирген бул өнөктөштүк, өлкөнүн эртеңкисине өбөлгө түзө турган өнөктөштөрдүн. Анан кийин экинчиде бул ынтымак, анан биримдик. Бизди негизги ынтымагыбыз болсо, ошо мамлекеттин ынтымак болсо, саясаттын ынтымак болсо, үй бүлөлүк ынтымак болсо, бардык жерде ынтымак болгон жерде гана мамлекет өсүп өнүгөт. Анан биримдик болгон жерде өсөт. Анан илгертен эле үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнап келген бул кыргыз элинин биримдиги болгон. Биз ошо ата салттын улап, мындай кыйын кырдаалда кыргыздар биригип кетчи. Биз ошондой биригип салт улап келдик. Бул ата-бабалардын наркы, бул нарк дөөлөттөрдүн бири деп эсептеймин. Анан бул саясаттында шарт ушул болду. Анан эми жаңы дем деген бул мындайча айтканда бийликке, азыркы аракеттеги бийликке бир ыңкылап алып келе турган эмес, бул ынтымак алып келе турган уюм деп айтышым керек. Анткени биз кандай болгон күндө дагы качан мамлекет, биздин мамлекет күчтүү болот. Мамлекеттин бийлик бутактары күчтүү болгондо мамлекет күчтүү болот. Мамлекеттин бийлик бутактары, парламент алсыз болсо, өкмөт жансыз болсо, мына бүгүнкүдөй кырдаал келет. Ошондуктан күчтүү парламент болгондо гана күчтүү өкмөт болот. Күчтүү өкмөт, күчтүү парламент болгондо гана күчтүү мыйзамдар иштелип чыгат. Мына ошол күчтүү бийликтин бутактарын көргөндөн анан кийин элдин дагы мамлекеттин да күчтүү ошондо болот. А бизде бүгүнкү андай нерсе жок да. Мына 6-чакырылыштын дарегине айтылган сын пикирлердин бардыгын эске алып туруп, мына Өмүрбек Ширкешевич ошол эми тажрыйбасы, эми Кыргызстанда канча шайлоо өтсө, бул ошол 6 жолку чакырылыштын тең депутаты.
мындан өткен тажрыйбалуу таасирдүү саясатчы Кыргызстанда жок. Анан ошол мен азыр өзүмдүн амбициямды аркандап турайын, мен жаштарга мүмкүнчүлүк берейин. Алдыда ошол Тилек Токтогазиевге окшогон, Жанар Акаевге окшогон жаштар силер баргыла. Мен баягы саясатчы катары, саяпкер катары ар жакта турайын, силерге мүмкүнчүлүк берейин деп алдыга салып атканы бул деген азыркы күндүн, азыркы жаштардын талабы болуп атпайбы? Бул замандын талабы болуп атат. Анан кийин бул уюмду эмне үчүн уюмга биргишет? Ал жеке амбициялардын баардыгын аркандап бир максатка келгенде гана ошондуктан да бул уюмдун негизги максаты ошол. Биз баардык өзүбүздүн жеке авторитетибизди, амбицияларыбызды, ашкера максаттарыбыздын баардыгын аркандап жок болбойт. Биз биригип, бир күч болуп туруп, жаңы дем менен, жаңы демилге менен, жаңы шайлоолорго аралашышыбыз керек деген бул бүгүнкү күндүн талабы деп айтам.